Бул күнү Жогорку Кеңештин күн тартибинде 2006-жылдын бюджетин карап 3-чү окулушунда кабыл алуу маселеси турган. Ай өкмөт үйүндө Коопсуздук кеңеш өлкөдөгү саясий кырдаалды талкууламак. Бирок жыйындын башында төрага Өмүрбек Текебаевдин бүгүнкү Коопсуздук кеңешине катышпоого аргасы болуп жатам деген сөзү нукту башка жакка бурду. Ондо өкмөт үйүндө Коопсуздук комитетинин жыйналышы башталат. Мен Жогорку Кеңештин атынан барып катышышым керек. Бирок мага кече саат 8:30-да, кечки саат Мирослав Ниязов келип, ушу байке катары суранам, ушуга барбай эле койбойсузбу деп катуу суранды. Азыр президенттин Жогорку Кеңештеги толук ыйгарымдуу өкүлү Данияр Ильич келип, ушу барбай эле койбойсузбу, мен да ушул ини катары мындай жөнөкөй адам катары суранам дейт. Анан мен угуп туруп, урматтуу депутаттар, ушу барбай эле коеюн деп силерден уруксат сураган этем. Буга бир катар депутаттар каршы болушуп, төрага парламенттин атынан катышууга милдеттүү экенин айтып, Коопсуздук кеңешинин жыйынына катышууга үндөштү. Бу жерде бир кандай адамдын же бирөөнүн жеке менчиги эмес. Бул мамлекеттик түзүлүш, мамлекет жөнүндө сөз болуп атат. Мамлекеттин улуттук коопсуздук кеңеши конституциялык орган. Атайын указ менен анын мүчөлөрү бекитилген. Сиз ошол мүчөсүз да, туурабы? Анда сиз барышыңыз керек. Сиз төрага катары катышып, Жогорку Кеңештин позициясын билдиришиңиз керек дейт Азымбек Бекназаров. Өткөндө Совбезде каралсын деп бир нече жолу бизде токтомолгон нерселер бар. Мына ошону көтөрүш керек барып. Биз мына Совбезде каралсын мыногулар дедик эле. Деп күн тартибине киргизип, парламенттин позициясын коргоп, сөз сүйлөш керек. Эгерде парламент баланча суранды эле, түкүнчө суранды эле деп сыртта калып калса кандай эмне турабыз парламент бул? Эгер сизди конокко чакырса анда өзүңүз чечсеңиз болот деген ойду депутат Султан Урманаев айтты. Эгерде сизди бир конокко чакыра турган болсо, как Жогорку Кеңештин төрагасы эмес, как Текебаев катары, адам катары, анда өзүңүз чечишиңиз керек. Ал эми Дооронбек Садырбаев бизди баланын оюнуна аралаштырбаңыз дейт. Обязанность болгондон кийин барып отуруш керек болчу. Данияр Ильич, Мирослав Жобековичтердин кандай тиешеси бар спикерди баргызбай коюш бара турган. Ошон үчүн бизди жаш баланын оюнчугуна аралаштырбаңыз. Оюндун да чеги болуш керек деген депутаттар болду. Президенттин өкүлүнө кайрылат элем. Бул эмне спикер палаты сиздин орун басарыңыз бул. Сиз барба, бар дегиндей. Же биз Жогорку Кеңеш администрациянын бир отделы болуп калдык. Мындай бир этикалык да эме бар да. Же аны официалдуу түрдө председатель палатаны Коопсуздук кеңештен чыгарыш керек. Оюнда болгондо да бир предел менен ойнойлу. Чынында эле депутаттар айткандай Коопсуздук кеңешине төраганын катышуусу же катышпоосу кимдир бирөөнүн эркиндеги иш эмес. Ал мыйзам чегинде бекемделген спикердин милдети. Демек өзүнө мыйзам чегинде жүктөлгөн милдеттен Текебаев катары баш тартса болот. Ал эми спикер катары катышпай коюуга акысы жок. Ага катышпаңыз деп жөн эле адамкерчиликтин чегинде да өтүнүч кылыш чекилик. Ошентип депутаттардын жүйөлүү сунушу менен барган төрага Коопсуздук кеңешиндеги өзүнүн ордун ээлеп отурду эле. Президенттик администрациянын жетекчиси Үсөн Сыдыков президенттен кечирим сурабасаңыз, Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтпөйт деген пикирин билдирип, эки адамдын ортосундагы таарынычты Коопсуздук кеңешине аралаштырып жиберди. Сиз эгерде бүгүнкү кеңешти сыйласаңыз, президентке кирип кечиримди сурайсыз, президент менен келишесиз, андан кийин кеңешке биз катышабыз. Коопсуздук кеңешинин көп эле мүчөсү бар экен, алардын эч кимиси мыйзам бар эмеспи дегенге жараган жок. Бирок төрага карала турган маселелер боюнча парламенттин позициясы ачык экенин билдирип келе берди. Бүгүн өлкөдө кырдаал атат. Анан катышпайбыз деп жыйналыш өтпөй калса болбойт. Эл бүгүн чечимдерди күтүп атат. Чечкиндүү чечимдерди күтүп атат. Мен бул жака келердин алдында парламенттен сурадым, барбай эле коюп турганда. Ошондо даярданып атыптыр. Официалдуу сурадым. Бир ордон чыгып бардым деди. Сени тойго чакырса, барбагын. Келбе десе. Дасторконун четине отурбуса, четине отурбу. Азыр сенин ордуң бар. Сен Жогорку Кеңештин өкүлүсүң. Жакшы көрөбү, жаман көрөбү, эл бизди чоң иштегиле. Мен жөнөкөй граждан болсом, саламдашпай 1 километрден айланып өтө турган адамдар бар парламенттин ичинде. Мен алар менен күнүгө саламдашам. Анткени эл жаман көрсөң, жакшы көрсөңдөрүн чыдап, карасалап салмактуу чечимдерди кабыл алгыла деп жөнөттү. Мени атып жиберсем деген адамдар бар. Алар күнүгө мени менен урматтуу Өмүрбек Черкешев деп саламдашат. Өмүрбек Черкешев. Советтин мүчөлөрүнүн
Oyunu kalıp, daha öküz bu жерде aytышкандын кайдасы жок. Менин оюм чечүүчү. Анткени мен Siz ayttыңыз, ben katışamın, katışpasalar katışpagыла десеңиз, ошол оюңузду айттым. Жок, мен ушул биримдик үчүн бүгүн ушул жерден президентке кирип кечиримди сураймын. Биз ошол киши менен келишебиз, келип себепти өткөрөбүз. Элдин келечеги кызыкчылыгы үчүн мына иштейбиз деген сөзүңүздү айттым. Анда биз күтүп турабыз. сөзүдө чукпайт. Парламент болбоду, элдик. Баары ошол сөз айтылды. Урматтуу коллегалар, ага уруксат бериңиздер. Коллегалардын алдында мен уят болбой, биз барба десек, сен 60 жаш балада жок барба койдуң деп айтпасын. Мен бардым деп, иштин кызыгы парламенттин чечими бар, мен сиздерге токтомдор бар, үсөр сыдыкып кетсин, айтпай кетсин деген парламенттин токтомдору ансы деле бар, президент билет. Мен ошол жерде барып отурбай эле бардым, бирок ушул иштин кызыкчылыгын келдим деп мен кайра азыр жыйналышка барайын уруксат берсеңиздер. Ал эми президент менен жолугушуп сүйлөшкөнгө мен ар дайым даярмын. Эгер ката кетирсем моюнга алганга даярмын. Бирок Үсен Сыдыковдун сөзүнө бир толуктап киргизип койгум. Мен отставкага берем. Эгер парламент кабыл алса кетем, парламент кабыл албаса кетпейм. Анткени мен эртең менен кабыл алсын, мен бесповоротно кетем, телевидениени чакыргыла, өзүңүз болсуңуз, Феликс Шершенбаевич, Акиев болсун, мен отставкага берем. Парламент кабыл албаса кузов менен кетем. Мен эки гана нерсени сурайм. Мага безопасность камсыз кылып бергиле, жок дегенде жарым жыл, 1 жылда. Мына бардак басылганга чейин. Анан 4 помощник бар. Текебаевдин адамдарды алар өмүр бою кызмат ала албасын. Ошону Феликс Шершенбаев бир жерге жумуш орноштуруп койсун. Мени кабыл албай коюшту. Соодалашпасын деди. Сен кетпесең колуңдан эл жетелип чыгарып коет деди Үсен экенин кабинетинен. Мен парламентти коем, парламент бул эл. Кет десе кетем, кетпей десе калмыштайм. Урматтуу туугандар, мен жагамбы жакпаймбы, эгер парламент мени жактырып калса, мен менен саламдашып иштеш керек. Бул кыргыз элинин ынтымагы үчүн. Биз өзүбүздүн өнөрүбүздү жагат жакпайт деген эски адаттарыбызды бул жерде көргөзбөшүбүз керек. Мен сизди сыйлап, мен азыр бул жерден чыгып кетем. Анан айтсаңыз, Промекс Алич менен келип мен жигит катарында, үлкө катарында сүйлөшкөнгө даярмын. Рахмат. Төрага чыгып кетери менен арткы эшиктен өлкөнүн президенти кирип келди. Ошентип Коопсуздук кеңешинин жыйыны бийликтин бир бутагынын өкүлү жок өттү. Ошол эле кезде жогорку кеңештин жыйыны уланып, башкы прокурор менен президенттин өкүлү суранып жатып кыскача сөз сүйлөштү. Президенттин өкүлү Данияр Нарымбаевдин билдиришинче, Өмүрбек Текебаевдин 7 февралдагы президенттин дарегине айткан сын сөзүн Курманбек Бакиев кемсинтүү катары баалаган. Өмүрбек Текебаевдин жогорку кеңештин төрагалыгынан кетүүгө ниеттенип жаткандыгына байланыштуу бул маселени тез арада кароого депутаттарды чакырып кетти. Призываю вас, как полномочный представитель главы государства в парламенте, встать на защиту достоинства своих избирателей, нашего с вами президента, сделать свой ответственный выбор и в целях восстановления конструктивного сотрудничества между главными ветвями государственной власти во имя сохранения и укрепления политической стабильности в стране решить вопрос об отставке төрага жогорку кеңеши. Андан кийин сөз улаган башкы прокурор да төраганын сөзүн президенттик кемсинтүү кадырына шек келтирүү катары баалап, Кылмыш кодексинин 128-статьясына алып барып такады. Ошондуктан башкы прокуратура Курманбек Бакиевдин ар намысын коргоо үчүн сотко кайрылышы мүмкүн экенин билдирди. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы деструктивдүү, конфронтациялык аракеттерди жасап, президент менен жогорку кеңештин ортосундагы мамилени начарлатты деп күнөө койду. Я обязан отметить, что деструктивная деятельность уважаемого Умрбека Черкешевича в должности төрага жогорку кеңеша ведет к конфронтации между жогорку кеңешем и президентом Кыргызской республики, между жогорку кеңешем и правительством Кыргызской республики. Это обстоятельство, согласно пункту 2 статьи 60 Конституции Кыргызской республики, может стать основанием для досрочного распуска жогорку кеңеша президентом Кыргызской республики. Муну Азимбек Бекназаров коркутуу катары баалап, башкы прокурор өз укугунан аша чаап жатат деди. Это парламент. Эзиңизден чыгарбаңыз. Эгер башкы прокурор ушинтип бизди президенттен кийин келип алып ушинтип коркута баштасаңар, эмне силерде селе направление ушундай саясат барбы против жогорку кеңеш? Бул пикирди колдогон Кубатбек Байболов башкы прокурордун бул сөзүн да жогорку кеңештин жыйынында кароо керектигин айтты. Выступление генерального прокурора как превышение должностных полномочий. Это раз. И второе.
невыполнение им своих обязанностей в части отказ от возбуждения уголовного дела, в ряде случаев незаконное прекращение уголовных дел, призыв приостановить органическим законом действия Конституции. Вот по этим позициям мы завтра должны обсудить и ваш поступок, уважаемый генеральный прокурор. Признаки явного превышения своих полномочий. Кылмыш кодексинен 128 статьяны алып салууга Өмүрбек Чиркешевич катуу каршы болгон. Эми ошол статья өз башына таяк болуп тиймек болду деп Дооронбек Садырбаев бир кездеги окуяны эскерип өттү. Аскар Акаевич 128 статьяны Уголовный кодекстен алып таштагыла десе, Өмүрбек Чиркешевич ушундай активдүү күрөшүп, Азимбек чынбы? Биз алып таштайлы десе болбостон сактап калды эле, келип өзүнүн башына таяк болуп тийип атат. Коңгайтиевдин колу менен депутаттардын айткан пикири Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевдин сасык оюндарга аралашпаган салмактуу саясатчы. Өз позициясына бекем айткан сөзү жерде калбаган, досунун да касынын да жүйөлүү сунушуна калыс баа бере алган дасыккан ишмер экенин айгинеледи. Эгер ал төрагалыктан кетип калса, өлкөдөгү саясат кандай өңүттөнүгөрүнө кепил болчу эч ким жок. Тыныгуу убагында депутат Мелис Эшимканов акыркы саясий окуялардын тегерегинде журналисттер үчүн пресс-конференция өткөрдү. Депутат президенттин 3 февралдагы Жогорку Кеңешке болгон кайрылуусундагы депутаттарга койгон дооматтарын жокко чыгарып, түзүлгөн саясий кооптуу кырдаалдан саясий чөйрөл эмес карапайым калк жапа чегерине токтолду. Мореки башаламандыкты токтотуш керек. Бири-бирisi менен тирешкенди. Мына бүгүнкү коопсуздук кеңешине Текебаевди киргизбей койгону, ал отурса мен кирбейм деп койгону, Үсөн Сыдыковдун жанагы эски Ош обком партиясынан бери келе аткан 80-жылдардан берки интригасы бүгүнкү жаңы Кыргызстандын ак үйүнүн 7-чи кабатына чыгып аткандыгы бул абдан жаман көрүнүш деп эсептейм. Андан кийин депутаттар күн тартибиндеги 2006 жылдын бюджетин 3-чү окуусунда карап кабыл алууга киришти. Өткөн окуудагы айтылган сунуштардын көбү токтомго кирбептир дешип комитеттин ишине нааразы болушту. Биз бу жерде жанагы кээ бир тармактарды кыскартуу боюнча түздөн түз өкмөткө сунуштарыбызды бергенбиз. Тапшырма берилген. Алар эмне үчүн алынып калат? Коопсуздук кызматы боюнча, ички иштер министри боюнча, тышкы иштер министри боюнча. Ветеринарлык кызматты мына Союз мезгилинде мисалга эпизодия кызматын 27 түрүн Союз өзүнүн мойнуна алчу бюджеттен. Азыр мына жугуштуу орундардын 5 гана орunu моюнга алып атат мамлекет. Ошондо толук финансирование болбойт да мисалга. Президенттин алдындагы академиянын бюджетин кыскартып, аны маданият тармагын колдоого берүүнү Муратбек Мукашев айтты. Процент фондун 2006 жылдагы бюджет. Практически не решен, закона нет, мы не можем. Этим нельзя. Этих ведомостей, которые. Жума күнү Жогорку Кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаев төрагалык кызматынан кетүү боюнча арызын палатага билдирди. Урматтуу Жогорку Кеңеш, урматтуу кесиптештер. Мени Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагалык кызматынан өз калым боюнча бошотуп коюшуңуздарды суранам. Арыздын кароону жыйындын күн тартибине киргизүү тууралуу сунушун добушка коюп, көпчүлүк депутаттардын колдоосуна ээ болгон жок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын өз каалоосу боюнча кызматтан кетүү боюнча суроосун канааттандыруу маселесин күн тартибине киргизүүнү мен добушка коем. Добуш бериңиздер. 20 добуш менен өткөн жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги маселеге өтөбүз. Палата күн тартибиндеги 3 февралдагы президенттин Жогорку Кеңешке жасаган кезексиз кайрылуусун талкуулоого киришишти. Алгач президенттин айткан пикирлерине Өмүрбек Текебаев жүйөлүү жоопторун берди. Оболу Жогорку Кеңештин 24 марттагы окуядан кийинки хаосту мыйзам нугуна салганга өтө чоң салым кошкондугуна токтолду. Мен азыркы Жогорку Кеңешти сактап калдым. Мен эркин болгондо көзүрмөп бир сөз айтып койсом, революциялык масса Жогорку Кеңешти тейлеп кетет деген сөз болду. Урматтуу депутаттар, бизди эл шайлаган, бизди борбордук шайлоо комиссиясы мандатыбызды тааныган. Ошол кездеги тарыхый окуялар Жогорку Кеңештин депутаттарынын туура жолду тандагандыгы. Биринчи кезекте Кыргызстанда конституциялык мыйзамдуулук нормаларын калыбына келтирүү, өлкөдө өнүгүп жаткан окуяларды мыйзам чегине киргизүү боюнча биздин позициябыз тарыхый туура болгондагын биздин айланабызда аң сезими бар, жоопкерчилик сезген саясий күчтөр акырында бириге баштаган. Мен ойлойм, ошолардын бири катары Куронбек Салиевич дагы бизди колдоп тарыхый туура чечимди тандап алган. Ошонун негизинен өзү айткандай, Акаевдин отставкасын кабыл алуу переворот жөнүндөгү, төңкөрүш жөнүндөгү сөздү токтотту.
ал отставканы кабыл алуу мыйзамдуу шайлоолорду дайындап бүгүнкү президенттин абалын юридикалык жактан жыксыз кылып бекемдеди деген өз оюн айтты. Бул чоң окуяда сиздердин салымыңыздар абдан чоң. Бакиев кулуфтан деми конституциялык реформа тууралуу ошол кездин чындыгын көзгө сайып көрсөт айткан төрага Жогорку Кеңештин бир жылдык ишине да токтолду. Президенттин кайрылуусунда мыйзам кабыл албай жатасыңар деген дооматтын жүйөсү жок. Анткени Жогорку Кеңеш өткөн жылда кызычууларга карабастан мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла көп мыйзам, бир нечеси көп токтом кабыл алганы салыштырып санап койгон адамга эле көрүнүп турбайбы? Айрым учурларда жүйөлүү себептер менен кворум болбой калгандыгы чын, бирок кеп кворумда делемес. Кворум болбой калса эле Жогорку Кеңештин иши токтоп калды дегенге болбойт. Комитеттер менен комиссиялардын, депутаттык фракциялардын мыйзам долбоорлорун кароо улантыла берет. 27 марттан 1 январга чейин 2006 жылдын 208 закон карадык. Анын ичинен 63-ü ратификация. Калганы закондор. Анан закондорду ратификация эмес закондор деп бөлгөнгө болбойт. Биз бул көрсөткүч боюнча мурунку мыйзам чыгаруу жыйынынан дээрлик 2,5-3 эсе өзгөчөлүктөрдү көргөздүк, артыкчылыкты көргөздүк. Ал эми токтомдор боюнча дагы ушул бир нече эсе көп токтомду кабыл алды. Жогорку Кеңештин бир дагы токтому конституцияга, мыйзамдарга каршы келбейт. Биз 800дөн ашык токтом кабыл алдык. Ал эми өкмөттүн, президенттин кабыл алган указдарынын канчасы конституцияга каршы келгендиги жөнүндө салыштырмалуу таблица урматтуу депутаттар сиздерге таратылып берилди. Биз алган закондун 19-ун президент бир айдын ичинде колгой албай койду. Азыр 70ден ашык закон президенттин кароосунда жатат. Конституция боюнча президент бир айдын ичинде карап кол коюш керек, болбосо артка кайтарыш керек. Законду аз алдыңар деген бул жалган. Биз 3 эсе көп алдык. Биз алган законду окуп үлгүрө албай, кол кое албай калды деген бул президенттик кемсинтүү эмес. Бул анын жалган айткан сөздүгүн публично бул жерден ачуу. Президент уят болду деген булар уят кылышты. Жанындагылар уят кылды. Ал биздин ичибизде эмне болуп атканын билбейт. Мен мына ошону айтайын дегем. Көз көрүнө жалган айтып, ушул жерде болгон цифраларды бурамалоого сиздер канчалык күйөсүздөр? Мен өтө күйөм. Менде кадыр баркым бар, менде намысым бар. Эгерде өкмөт паспортту качан алабыз деген элдин талабын эч кale аткарып койсо, бул маселени Жогорку Кеңеш 2 жолу карап эмне кылат эле? Өткөн 10 айдын ичинде оңдуураак бир паспорт чыгарып, эми ушундай паспорт беребиз деп койгонго да жарашкан жок да. Биз 11 апрелде 29 апрелде январь айында паспорт боюнча маселени көтөрдүк. Паспорт боюнча маселени баарыңыздар көтөрдүңөр. Баарыңыздар, анткени бул элге керектүү нерсе. Мына биз 1 жыл айттык, кече өкмөттү чакырып уксак, паспорттун үлгүсү даяр эмес экен. Мен жегер өкмөт башчысы болсом, же президенттин ордунда болсом, күнү түнү отуруп таң атканча болсун, 2 күндө өлгүнү даяр кылат болчумун. 2 күндө. 1 жыл өттү, паспорттун үлгүсү даяр эмес. Өлкөнүн коду дегенде өлкөнүн көтү деп жазып атышат. Паспорт даярдагандар. Кылмыш иши 100 миң деген адамдын убалына калгандыгы үчүн ал жетекчилерге кылмыш ишин козгош керек, жанагы агентствонун жетекчилерине. Алар болсо кызматтан кеткен ордуна башка кызматтарга чоңоруп, мына депутат Исабеков айткандай башкармачылыктарга жетекчилик болуп кетип атат. Биз ошолордун жоопкерчилигин көргөзбөсөк ким көргөзөт? Бакиевдин депутаттарды куурчаксыңар дегени да туура эмес. Ушул сөзү үчүн ал дагы Жогорку Кеңештен кечирим суроого тийиш деген оюн айтты. Президент айтты, төрага же баш болгон бир нече кукловоттор бар, калгандарыңар кукласыңар деди. Мен бул депутаттардын кадыр баркына кетирген чоң айыптоо кечиримсиз күнөө деп эсептейм. Мен кандай өзүмүн кызыгандуулугум үчүн туура эмес деп чоң элдин алдында кечирим сурап жоопкерчиликке даярмын десе, президент эл өкүлдөрүнө силер курчаксыңар, өз эркиңер жок, жетелемесиңер деп айткандыгы үчүн мен оюмча жок дегенде отставкага бербесе дагы туура эмес айткан экенмин деп сиздердин алдыңыздардан кийинки келгенде өзү келбесе Данияр Ильичтин өзү менен кечирим сурап коюш керек. Кечирим сурабастан мойнуна алып экинчи мен муну кайталабайм деп убадасын берип коюш керек. Эгерде министрлер парламентке келбесе, депутаттар эмне анын үйүнө барып мыйзам кабыл алып береби? Өкмөттүн мүчөлөрү министрлер депутаттарды бильярд, ресторандарга чакырып маселе чечкенден көрө парламентке келип акылдашып иштешкени жакшы деп кес айткан Өмүрбек Текебаев парламент кадр саясатындагы адилетсиздиктерге кайдыгер боло албастыгын билдирди. Эмне үчүн министрлер Жогорку Кеңешке келет, келбегиле дейт. Күндө канча мыйзам каралса, ошончо жооптуу министр келиш керек. Күндө комитеттин канча заседаниясы болуп, ал жерде мыйзам караса, жооптуу министр келип, мыйзамын ошол жерде коргош керек. Депутаттар менен талашыш керек. Депутаттарды ынандырыш керек. Мына иштөөнүн формасы кандай болуш керек? Той-пойго чакырмай, бильярдка чакырмай, ресторанга чакырмай деген иштөө формасын биз токтотушубуз керек. Эми мына
жогорку кеңеште ушул тергөө ишине кийгизип конституциялык укукту бузуп атат. Сот болуп кеттиңер, тергөөчү болуп кеттиңер дейт. Жок. Биз УПК деген мыйзамдын сакталышын талап кылдык. Бекназаров кызматтан эмне үчүн кетти? Оор кылмышкерди камаганын ордуна чыгарып коюптур деп, өзү чыгарбаса дагы кызматтан кетти. Мына ошондой эле күнөөлөнгөн адамдарды парламент, эл, камап тур буну, качып кетпесин. Сот актайт, ак болсо деп айтканыбыз үчүн ачууланып бизде ушундай чоң сын калды. Биз туура кылдыкпы, туура кылбадыкпы, тарых тез эле көргөзүп койду. Исманкулов камалды убактылуу, сотко чейин. Анын адвокаты сотко кайрылды. Туура эмес кылып койду, депутаттар басым көргөздү деп. Президент да айтты, депутаттар ушул жерден басым көргөздү деп. Судья айтты, мыйзамдуу камалды деди. Жогорку көргөзө албайт, 10 депутаты келген экен, аларга отказ берип койдум деди. Кыска убакыт биздин, сиздердин туура экениңиздерди көргөздү. Президенттин парламенттеги өкүлүгө учурда келбей жатканын бетке кармаган Каныбек Иманалиев бизге президенттин өкүлүнүн өкүлү келип жатат деп Данияр Нарымбаевди башка соккондой кылды. Президент бизди айтып атат, кворум болбой атат, келбей атасыңар деп. Келбей аткан президенттин өкүлү 90% катышкан жок. Ошон үчүн президентке туура эмес информация берет. Биз буяка депутаттар катышпай калганда помощникти консультатты жиберген жокпуз. Бул болсо орун басарын жиберип атат. Бизге президенттин өкүлү эмес, президенттин өкүлүнүн өкүлү келип атат. Болору болду деди Айтор Азымбек Бекназаров да президенттин өкүлүнө Өмүрбек Текебаевдин коопсуздук кеңешине катышпай калышына байланыштуу суроо берип, айласын алты кетирди. Коопсуздук кеңешинде эмне тойдун дасторкону же бир тойго барды, ошол жерде адамгерчилик карала турган нерсе, мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө маселе каралып атат. Биз жогорку кеңеш мамлекеттик бийликтин бир бутагы, ошонун өкүлү катары барып атат. Эмне үчүн бул кошулбай киргизбей коюп чыгарылып жүрүш керек? Эмне үчүн ушуга баа бербейсиздер өзүңүздөр? Дүйнөлүк коопчулук эмне деп бизди Кыргызстанды баалайт? Өмүрбек Черкешевдин орду бар болчу, барып ээледи. Андан ары, андан кийинки болгон сөздөр бул ошо коопсуздук кеңеш менен мүчөлөрүнүн өз ара пикир алмашуу болду. Мен ошого баа бере албайм деп айтып атам. Президент менен парламенттин ортосундагы мамиле так жана конструктивдүү болушу керек эле, мен аны аткара албадым деп Данияр Нарымбаев башты жерге салып отуруп берди. Мен негизги максатым бул парламент менен президенттин ортосунда мамиле ар дайым түз конструктивдүү болуш керек болчу. Мен ал кызматты ишке ашыра алган жокмун деп баалайм. Себеби мен жакшы иштеген болсом, анда жыйынтыгы мындай болмок эмес. Анда өткөндө президент сүйлөгөн сөз айтылмак эмес. Президент менен парламенттин ортосунда мамиле мынчалык бузулмак эмес. Эгерде сиздер ишеним көрсөтпөсөңүздөр, мен бул жерде 1 сааттагы, 1 мүнөттөгү ашык отурбайм. Жаңы бийлик жашоону оңайда өзгөртүп жибере албайт, бирок бизде өзгөрдү. Тилекке каршы жаман жагына ушул ойду бекемдеген Кубатбек Байболовдун айтышынча, жер-жерлердеги башаламандыкка конституциялык реформа гана чекит кое алат. Бакиев саясатка монополия киргизип жатса, ошол эле кезде Темир Феликстин өкмөтү шалдыраган Жигулинин кейпин кийип отурат. Наша конституция предусматривает двуглавое правительство. Это правительство похоже на «Жигули», в котором установлены 2 руля и 2 комплекта педалей. Один из водителей, который едет в Баткен, другой на Иссыкуль. Такое правительство может функционировать только в тех случаях, когда и президент, и премьер-министр происходят из одной партии, или абсолютно единомышленники. Но когда в нашем случае у них миропонимание, миропредставление, понимание ситуации расходится, дело будет развиваться именно так, как развивается у нас. И для решения вот этой проблемы что мы должны сделать? Мы должны реформировать Конституцию. Депутат Жантөрө Сатыбалдиев врачтар сыяктуу азыркы саясий абалга диагноз койгонго аракет кылды. Врачтардын термини менен айтмайынча диагнозду туура коюп, аны лечение кылбасак гангренага айланып кеткенде бул жердегилер дагы администрация президентте, өкмөт дагы, эл дагы мындан эч качан утпайт. Былтыр 10 июндагы президенттик шайлоодо добушун Бакиевке берген депутат Исхак Масалиев анын кадыр баркына карап өз позициясын өзгөртө албайт. Президент Бакиев өз командасын өзү коргоп парламенттен өткөрүп алса болмок. Андай аракет болбогондон кийин команда деп айтышта кыйын дейт. Мисалы үчүн сүйлөгөн сөздү айтып атат, саботируйте программу приватизацию.
коммунисттердин партиясынын жетекчиси болгондон кийин биз каршы болгонбуз, каршы болобуз бул программаны. 15 жылдан бери каршы болгонбуз. Бул саботаж эмес. Мен өз укугумду пайдаланып, дошумду каршы бергем. Ал эми мен ушул эгер сен каршысың, сен Бакиевди колдобойсуң деген, бул мен ойлоп атам, Курманбек Салиевичтин тегерегиндеги кагаз даярдаган адамдардын бул жетишкени ушул болуп атат. Карапайым эл президентке, парламентке эртеңки күнүн ишенбей, Кыргызстанда квартирант катары жашап калды. Алиарбек Абжалиевдин ою боюнча баленин баарын министрлер баштап жатат. Кээ бирлер айтып атат, мына президенттин тегерегинде иштеп аткандар бүгүнкү күндө айтышып атат. Биз айта албайт экенбиз деп. Силер депутаттар айтпайсыңарбы деп. Эгер ошондой боло турмаса, анда эмне кылат? Анда ошондорду айдаш керек. Ошолордун баардыгы ошол кылгыттын баардыгын ошолор жасап атат. Саясий иштерге азгырылбай, өзүбүздүн мыйзам чыгаруу ишибизге киришели. Мындай маселени кайсы убакта болбосун кароого жетишебиз дейт Марат Султанов. Башында жакшы иштедик, жакшы мыйзамдарды кабыл алып бердик. Республикалык бюджетти кабыл алып бердик. Социалдык фонддун бюджетин кабыл алып бердик. Андан дагы башка дагы жакшы көптөгөн мыйзамдар бар. Ошолорду карап чыгайлы дагы иштей баштайлы да. Мен оюм боюнчачы. Анан кичине баягы кызыл кандуулук кичине кеткенден кийин баардыгы кичине эсине келе түшкөндөн кийин анан отуруп алып астасекин баягы округка барып келгенден кийин сүйлөшсөк, мен ойлоп атам, бул жакшы болот эле да. Азыркы баленин баары Акаевдин заманынан бери түптөлүп келгенин сайметиреген Арапбай Төлөнов Бакиев менен Текебаевдин ортосундагы мамилеге токтолду. Администрация президенттин жетекчиси Үсөн Садыкович айтып атат, сен президенттен кечирим сурагын деп атат. Урматтуу туугандар, айтылган сөздүн бардыгын анализдеп, bir günden keyin Astapka'ya bergen bu 100 geçirimden uluk durad. Bunun yetiş ketpeşin bunu sizler çeçesizdir yani. Arızın berip koydu. Geçirgende dağı jüröktön geçiriş gerek. Geçirim suraganda dağı jüröktön suraş gerek. Oğuz üçün da, til üçün da geçirip koy, geçirdim bol boy. Ошентип депутаттар президенттин жогорку кеңешке жасаган кезексиз кайрылуусуна деген өлкөдөгү саясий абалга карата өз ойлорун мына ушундайча билдирди. Жогорку кеңештин бул жолку жыйыны Өмүрбек Текебаевдин төрагалык кызматтан кетүү тууралуу арызына кол коюу менен башталды. Урматтуу депутаттар, сиздерге менин сөзүмүн тексти таратылып берилди. Мына ушул текстти өз ыктыяры менен отставкага кетирүү арыз деп карашыңызды суранам. Мен азыр ошол текстке кол коем. Төрага Өмүрбек Текебаев менен кошо эки орун басары Болот Черниязов, Эркинбек Алымбековдордун орун басарлык кызматтан кетүүгө ниеттенип жатышканына депутаттардын дээрлик баары каршы болушту. Жантөрө Сатыбалдиев эки орун басардын да кетиши парламенттин ишин үзгүлтүккө учуратып, кризис пайда болот деди. Эч кандай биз повод бербешибиз керек. Жогорку кеңеш кризиске кабылып калып, жогорку кеңеш залог болбош керек бирөөнүн колу. Рахмат. Төраганын анын орун басарларынын арыздарын өзүнчө карайлы деген Аскар Салымбеков жогорку кеңештин ишин үзгүлтүккө учуратпоо үчүн Болот Черниязов менен Эркинбек Алымбеков орун басарлык ордуларында калуусун суранды. Колугу менен кошулам Жантөрө Сатыбалдиевичке. Биз деген жанагындай кризиске кабыл болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, тигил Эркин Алымбеков, Болот Черниязовдор ордуңарга калып эле иштей бериш керек. Иштей бериш керек, ачууга алдырбагыла. Вице-спикерлердин кетүүгө арыз беришине эмне себеп болгонун сураган Өмүрбек Бабанов алардын мындай кадамын туура эмес деп баалады. Мен ойлойм, мынакей эки вице-спикердин заявлениясы берген бул өтө туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде, урматтуу Болот Эсентаевич, Эркин Алымбекович, сиздер өзүңүздөрдүн берген заявленияңыздарды эмне үчүн берип атасыздар, ошону аныктасаңыздар. Биринчиден. Экинчиден, биз атайын саясатка келгенден кийин токтоп туруп иштесек, сиздер экөөңүздөр тең кетип калсаңыздар, үчөөңүздөр тең кетип калсаңыздар, анда палата кризиске учурайт. Төраганда эки орун басарынын да отставкасын кабыл албогон деген депутат Мелис Эшимханов парламентте Курманбек Бакиев менен Феликс Искулов каалап турган кризиске кептелдик, эми парламент тарайт деп кесе айтты. Эртеңкиси эмне боло турган жүрөгү менен сезген киши үчөөнүн тең отставкасын кабыл албаганга добуш берет. Силерди эскертерим, парламент Курманбек Салиевич каалагандай, менин ишенген адамым Феликс Кулов каалагандай кризиске кептелди. Бул парламенттин өмүрү кыска. Бул парламент жакында тарайт. Бир дагы төрагандагы
спикерди дагы шайлай албайбыз. Жогорку кеңештин ушундай жагдайга туш болушуна улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Таштемир Айтбаев менен премьер-министр Фелик Искуловдун ортосундагы мамиле себеп болду деген оюн айткан Каныбек Иманалиев бир жумада төрага шайлай албасак парламент тароого аргасыз болорун билдирди. Президент менен парламенттин ортосунда кризис болгон эмес. Бүт кыргыз эли билет, кризис Айтбаев менен Куловдун ортосунда болгон. Экөө бири-бирин криминалга аралаштырганда күнөөлөгөн. Кыргызстанда стабилдүүлүк сактайлы десек, экөө отставкага кетиш керек болчу. Экөө кеткен жок. Бирок жигиттик кылып, ошолорго үлгү кылып, биздин парламенттин жетекчилиги кетип атат. Бир-бирден койгон мүмкүн эмес. Бул саясий принцип. Биз парламенттин жүзүн сактайлы деп үчөө кетип атышат. Беркилерге, креслосын кармап тырмышып тургандарга үлгү катары көрсөтөлү деп, жаңы муундун, жаңы саясатчылардын моралдык, адеп, аклагын көрсөтөлүп кетип атышат. Шерне жазып атат, мен өзүнчө кеткен жокмун дейт. В случае рассмотрения вопроса об отставке төрага жогорку кеңеши прошу рассмотреть вопрос о моей отставке. Башкача айтканда, Текебаев кетсе мен отставкага кетип атам деп. Демек, мындай жигиттерге ушундай жигиттик касиет үчүн рахмат айтышыбыз керек. Экинчи, бир жуманын ичинде төраганы орун басары шайлай албасак, баарыбыз таркап кетиш керек. Бул да саясий принцип. Ошону усуус үчүн эл кайра биз шайлайт, коркпош керек. Саясат мораль менен, принцип менен жашайт. Интрига менен, оюн менен бир эле күн жашайт. Төрага Өмүрбек Текебаев да жогорку кеңештин ишинин кызыкчылыгы үчүн орун басарларынын арызына каршы болду. Эки орун басар кеттеген эч ким жок. Булар ушул коллективдик жоопкерчилик деп ушул эр жигиттигин көргөзүп кетебиз деп айтышат. Мен Болот менен Эркиндин бул аракетин колдобойт элем. Сиздерди дагы ушул булар эки азаматтын отставкасы жөнүндө мыйзамды күн тартибине киргизбей эле коелук деп добуш беришиңиздерди суранам. Вице-спикер Болот Шерниязов президент да өкмөттө туура иш жасаганда жогорку кеңеш мынчалык кийлигишпейт эле дейт. Мен биздин парламентке болгон президент Бакиевдин сөзүн комментарий кылгым келбейт. Туура айтылгансын дары катары. Биз да депутаттар сындаганды жакшы көрөбүз. Сынды да көтөрө билишибиз керек. Бирок акыкайсыз калыстыгы жок айтылгансын бул баш ооруган адамга ичет көктүн дарысын берген менен барабар. Мунун зыяндан башка пайдасы жок. Сынчыны да, сынды да эң жаңылышпас, эң акыйкат, калыс чече турган бул убакыт, мезгил көрсөтөт. Кимде экен, туура экен. Эгерде президент туура иш жүргүзүп атса, эгерде өкмөт туура иш жүргүзүп атса, анда биз мынчалык кийлигишпейт элек го. Бул биздин конституциялык акыбыз эле. Туура эмес болуп аткан жерди оңдоп түзөп, туурасын айтканга. Текебаевдин каталыгын кечире алган жок. Эмне үчүн? Мен кечирим сурагандан көрө кызматтан кеткенди артык көрдүм. Мен кечирим сураганым жок эч кимден. Мен чындык үчүн кечирим сурабайм. Ушул сөздү кайталабагыла, кечирим кабыл албат деп. Мен кечирим сураганым жок. Андан соң төрага өзүнүн жана орун басарларынын отставка сураган арыздарын жыйындын күн тартибине киргизүү үчүн депутаттардын добушуна койду. Жыйынтыгында төрага Өмүрбек Текебаевдин арызы жогорку кеңештин күн тартибине киргизилип, орун басарларынын арызы колдоо тапкан жок. Төраганын отставкага кетүү тууралуу арызын палата келерки дүйшөмбүдө карайт. Регламенттин тартиби ушундай. Жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевдин отставкага кетүүсү кимге пайда, кимге зыян экенин эл өзү териштирип, жыйынтык чыгарып алары турган иш. Чын-чынына келгенде жогорку кеңештин төрагасы Өмүрбек Текебаевдин отставкага кетүүсүнө депутаттардын көпчүлүгү кубанып деле кетишкен жок. Бирок ал өз эрки менен ушул кадамга барып жаткандан кийин аргасынан макул болобуз да дегендер бар. Андан көрө таркап эле кетпейлиби дегендер да четинен чыгат. Көп эле мамлекеттик деңгээлдеги чоң чиновниктер канча орчундуу кемчиликтерди кетирсе да, өз кызматына жармашып, ар кандай аракеттерге барып жаткан учурда. Бир аз чекилип кетип калды деп төрагалык кызматтан кетүүгө арыз бергенин депутаттар жаңы типтеги саясатчылардын топ жарганы деп баалашууда. Ал эми төраганын жеке инсандык дарамети, саясатчы катары деңгээли, иш тажрыйбасы, төрагалык иш аракеттери боюнча коллегалары төмөндөгүдөй ой бөлүшүштү. Мен ачыгын айтканда, Өмүрбек Текебаев эң жогорку деңгээлдеги саясатчылардын бири, такшалган саясатчы. Мына биздин жогорку кеңеште 4-чү жолу депутат болуп келген
эки депутатыбыз бар. Бирөө ушу Текебаев. Ар нерсенин баягы чындыгын айтыш керек. Негизи ушуга чейин 15 жыл бою иштеп келген спикерлерден эң күчтүүсү, анан эң татыктуусу, анан эң бир мындай иш алып баруучусу ушу Текебаев.